$75.000 берген күндөр болду. Ушуга $75.000 берди. Ушул айгырга $75.000 берди. Кахарман малдарынан бирди кошоюн деген план бар. Малдардын Тетте кочкоңуз деле $5.000. Мен бербейм муну $5.000 бүгүн элечи. Анан белек айткандай кое деген. Жана бул жакта уйларды көрбөңөр, ошолордун балдары булар. Эми чын айтсам телефон кайнайт. Баягы бул аңгуска кызыккандар күнүнө бир 30-40 жазат, чалат. Азырынча кереги жок. Атактуу Золотой да ушул сарайда турат. Ошо Золотой ушул чарбанын жылкысы. Биздин мородогу кахарман да. Кимге кандай удобный? Бирөөнө Достор, салам. Биз азыр Үскөл облусунун Ак Суу районунун Тепке айылына келдик. Бул жерде өзүңүздөр деле сезип атсаңар керек. Мурас командасы менен аттарын дегеле ушу жетекчилер менен таанышканы келдик. Жанында Айбек Сапарбек. Айбек Сапарбеков Эйнекей чарбасынын жетекчиси. Айбек мырза, мен бул жака кызыгып жүргөнүмө көп эле болду. Бирок жакында эле жаңылык болуп калдым. Сиз Үскөл Федерациясынын Үскөл Көкбөрү Федерациясынын президенти болуп калдыңыз. Эми барышым керек экен деп келгенмин да. Эми экөөбүздүн маегибиз окшошчу экен да. Ошого деп келдим. Анан эми ушунча келгенден кийин сиздин мына макта уйларыңыз турабы? Мен билгенден кочкорлор, койлор, кой багыты да бар, уй багыты дагы бар. Кысар койлор, ошолордон деле бир сыйра таанышып кетели. Бардыгын тең бир сыра тартып ошоктон бир маалымат берсек болот. Эми салттуубузбай эле аттарды жакында эле мен бир 2-3 күн ар жагында эле чүйдөн барат киргип келдиңиз окшойт, Мурасты күчтөш керек болду да. Эми бүгүнкү күндө Көлдүн курама командасында ушу Эйнекей чарбасы негизги демөөрчүлөрдүн бири болуп келген да. Анан ушу биздин Көл областында 5 район болсо, 5 райондон ушу мен талапкерлигимди көрсөтүп, Көкбөрү Федерациясына салымың чогуу мени төрага катары шайлашкан. Анан эми төрага болгондон кийин биздин өзүбүздүн Көлдүн курама командасы жогорку лигага баратса, күчтөп чыкпаса дагы болбойт деген иш аракеттер менен бүгүнкү күндө аракет кылып ошо чүйдөн. Канча ат алып келдиңиз чүйдөн? 4 ат алып келдик бүгүнкү күндө. Көрсөтөсүзбү бүгүн? Азыр эми көрсөтөбүз буюрса. Жанагы атактуу Золотой да ушул сарайда турат. Ошо Золотой ушул чарбанын жылкысы. Курама командада, чемпионаттарда эң мыкты аргалактарды алып жүргөн Золотой ошо биздин чарбада. Мурас командасынын негизги аттарынын бири. Анда баштай берели анда. Биринчи могу торуңарга токтолоп, кашка. Өзүңөрдүн атыңар. Бул өзү атасы Көлдө турган 54 жылкы заводунда турган биздеги. Чолпон атада. Атасы таласка сатылып, өзү Мирлан деген ошо ат чаап жүргөн, күлүп чапкан Мирлан деген жакшы мамилелеш байкем бар эле, ошол байкем сунуштап анан ушуну өзүм алып келгем. Быйыл жаңы сезонго ойногон атат, бирок быйылкы райондо оюндарда ойноп, бир машиненин ээси болду, командада ойноп. Кудай буйрса жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт го деп ойлойбуз. Чабуулга да бул эми мунун позициясы чабуул. Өзү аламанга чабылып, Гүлүккө чабылып, 31 километрге чабылып жүргөн ат. Эми улакка өтүп кетти. Азыр көп эле учурда баягы кандуу аттардын көп эле Гүлүккө чабылып жүргөндөр улакка өтүп кетип атпайбы? Жөнөтпөй, браг менен өтчү эле. Жок, бул өзү таптаза бойдон алынган быштысында. Ошо быйыл 2 асы болот. Былтырдан бери муну сактап келатканбыз. Бул местный эле бирок. Бул өзүнүн жергиликтүү эле. Бунун атасы 54 канзоттон Пятигорский деген айгырдыкы. Энеси да Ошактыкы. Чолпонтон канзотчу. Ошол жылкысы негизи. Бирок бул өзүнүн таластан алып келгем. Мирлан деген байкебиз айтып өттүм го. Ошо ачапкан жакшы мамилелеш байкем бар. Аты эмне мунуку? Бунун азыр аты кыргызча Чийгашка. Чийгашка. Мураста чабуулда көрүп аткан иште. Кудайым буйрса чабуулда ошо кайсы жигитибиз мыкты муну алып жүрө турган болсо ошол жигитибиз чабат. Эми команда деле формировать этип азыр жакшы түзүлүп болуш керек. Дагы алмашат да Мураста. Негизги 70% мурунку чаап жүргөн эле балдарыбыз. Анан эми дагы жаш балдардан жаңыртабызго деп атабыз. Мына өзүбүз дагы ордубузду берип жаш балдарга ойносун деп. Командадан кеттик. Төрагалыкка кеткенден кийин эми иштер көп болот го деп ойлойбуз. Жакта көк ат. Өткөндө чүйдөн жүктөп келгендердин бири ушул да. Чүйдөн жүктөп келгенбиз. Мун дагы жакшы досубуз. Мындайча айтканда өзөңгүлөш досубуз Белек Мукаев деген жакшы бир мырзабыз бар. Ошол жигит Айбек мына могул атты командаңарды күчтөйбүз десеңер могул атты бир көргүлө деп жакшы келечектери бар экен. Ошо канттан
алга деген айылдан барып көрсөткөн. Бою да бийигирээк болуптур. Бою ошо коргоочуда мунун позициясы бийик. Жашанчы кандуу, жаңасы. Жаңасы, Жаңасы. Ошо белектин негизи бизге сунуштап таап берген аты да. Ана муну дагы бир байкебиз ушу командабызга белек кылып алып берди да негизичи. Ана муну да Кайманаттын атын баягы белек досубуздун аттан койгон жокпуз, бирок баягы белек катар келгенде байланыштуу белек деп койдук да булат. Кимге кандай удобный? Бирөөнө белек койгон. Кимге жакындап калса ошого ылайык боло берет да. Ошондой ат коюп койдук. Бул да жан киреткен, Ойлоп жүрүптүрбү бул негизи? Бул жер бактарга барган ат, бирок биз бияктан келип эле ошо бир аз мингенден кийин өз ат, кандай аттар бат оңой үйрөнөт эмеспи? Өзүңүз минип көрүп тандаттыңызбы? Өзүм Эмне экен мунун? Бул коргоочу, өтө элпек экен. Кийет. Кийгендерине макындык, бул биздин машыгуу башталганда эле аттарды ошондо көндүрө албасак баягы жан керген аттарды. Өзү чуркайт экен. Анан белек айтканда коёт экен. Сүзөт, урдурат экен да. Ошол. Белек байкем башкача таап бере албайм. Ошол белектин бизге болгон жакшы бир сунуштаган аты болду да, буюрса Мурас командасы. Бою канча экен? Бою 1.67 экен. Чоң экен. Бул да жазга өсөт. Асый да бул да өсөт. Быйыл кичине эртерээк. Баягы байкап көрөт экенсиңер. 1-2 жылда чыкчыдай экен, жакшы. Буюрса. Элбек экен өзү. Мурас командасынын жетекчиси Бексултан байкебиз, Анарбек уулу. Жакшысыз. Сүрөсүз. Жакшыбыз. Аптар дайындап атасыңар. Акылынан дайындык көрүп баштадык. Жогорку лига деген бир балияга кабылдыңар. Буюрса, аракет менен чыкты окшойт. Мурас качан эми сборду баштайсыздар? Жакын арада бир жума, 2 жуманын ичинде. Камча атаандаштарыңар баштайбыттыр сборлорду. Артта калыптырсыздар? Туура эле го дейм, анткени биздин балдар. 2 ай бар, биздин балдар чаап атышат баары эле кышы менен. Бүт эле жергиликтүү балдар. Баары эле формада деп ойлойм. Аттарды мына өзүңөр көргөндөй жаңыдан чогултуп, этин келтирип, жазда жилик чуркайт, күздө күлүк чуркайт дегендей эттерин толтуруп, жилигин толтуруп аткан кез. Бул чарба негизи баш аты атаңыз баштаган, Бул чарбанын башы негизи 95-жылы баягы Союз тарагандан кийин колхоз совхоздор чачыратканда ошакта Союздан калган бир эски баз бар эле. Ошону атабызга анан айылдагы баягы башкармалык делгер иштеген 3 адамга үлүш катары бөлүп берген да. Анан айылдан 5 километр, 5 километр алыстыкта да. Анан бир техника жок, биринчи жылдары келип үй жок, бuyakta ошо сарайда боз үй менен биринчи жылы ошондой турганбыз да. Анан балдар окуш керек, антиниш керек деп ошо жанындагы үлүшкө чогуу берилген кошуналарыбыз ошо бизге берип ошо үлүштү. Могу аянтыңыздар канча гектар? Сиздерге тиешелүү, чарбага тиешелүү. Өзү сарайларга тиешелүү чакан эле бир 6-7 гектардын тегерегинде. Калган жайыт. Калгандары жайыт катары колдонобуз. Жайкысын малдын баары тең алыскы жайытка кетет, 150 километр. Могу койлоруңуздар сиздерки азыр көрлекмин мен деле. Чогуу көрөбүз азыр. Кисар койлор, Таза кисарлары бар. Анан биздин өзүбүздүн быйыл буюрса регистрация болгон да Арашан тукуму. Биздин көп жылдардан бери селекция болуп, эң мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон жаңы порода быйыл катталдык Кыргызстанда. Жана узун кулак кызыл койлорчу, чоң бийик койлор. Азыр Казакстан дүйнөлүк деңгээлде жакшы баага ээ болуп аткан биздин кыргыздын кою деп намыстанып, сыймыктана турган пароданы каттап атат да буюрса. Ошонун базар баалары койлору канчадан болот негизи? Мына базар баасы да? Базар баасында эми быйыл ургачы козулары бир 10 000 сомдун тегереги болду. Козулары. Ургачы козулары эле 10-15 000 сом тегереги болду. Эркектер болсо базардан эле бир 20-25 тегерегинде жөн эле кетип атты. Анткени бул койду өтө баягы силерге окшогон блогерлер өтө популярдуу кылып койду да. Ошол себептен биздин болбосо мындай эле койдук коебуз. Болбосо баягы эле эт дегендейчи. Өркүнүү эт да мунунчу. Анан ошол себептен аябай баасы көтөрүлүп кетти го деп ойлойм да. Ал бир тең, анан экинчиси негизи эле быйыл малга этке өтө суроо талап көп болгонуна байланыштуу.
кымбаттап болду окшойт да мал. Чоң койлоручу? Эми чоң койлор базардан 30 000 сомдон жөн эле кетип атат. Баягы ушул биздин Ылдый жок, ылдый жок. Могу кисарларчы, козулары койлор. Таза тажиктер болсо мындан бир аз арзаныраак, эмнеге дегенде булар биздин арашан койлорунан көлөмү кичинерээк болот. Бирок биздин жаратылышка, биздин жайыктарга өтө мыкты жүрө алат да буларчы. Алыска айдактарга дагы күнүмдүк баягы салмак алышы дагы булардын коз эмиз жүргөндө дагы мыкты сапаттары бар. Бирок көлөмү жетпейт, коздугу жетпейт. Ошол себептен да койлордо бар. Олар немени бүт эле бооз экен, Бүт эле бооз козлордон тышкары. Качан башталат бут эми? Былтыр кичине эртерээк кошконбуз, февралдын 15-инен 1-2 башташ керек. Башташ керек. Маякта канча баш бар азыр? 400 баш бар. 400 эле. Булар деле ошондой эле жайлоого эле кетет. Булар деле кайрылып ошол коз нерчи эле жайлоого кетет. Чоң чарба болгондон кийин бул малдан эгер киреше алам десең, тоют жагынан мындай кышында дагы жайытта жүрө тургандай мал болуш керек да. Такай эле баягы колдо бага турган болсоң анда ошо тоютка эле чыгымың көбүрөөк болуп калат. Климатка. Биздин Кыргызстан ошол шарт мүмкүнчүлүк берет да ушундай сапаттагы малды кармагангачы. Ушундай тукумдагы малды кармаганга мүмкүнчүлүк берет. Анан бизде мисалы үчүн азыр жазга чейин ушул жайытта, жазда алыскы жайытка кетет. Бул койлордун деле немесе мисалы үчүн тууп антиткенден кийин картаңдарын сатып баштайсыңар да. Жылда бөлүнөт, бир 30-40 кой бөлүнөт. Азыр маякта 400 болсо, күзгө барып маягың 1000ге чукулдап калат да. Козусу менен ошо барып калат ошогочу. 450 баш да бияктан козусу менен ошого барып калат. Ошондон бир кайра жылда бир 30-40 баш карган кой бөлүнөт. Сатасыңар. Андан сатабыз, ордуна кайра жаш токтулар киргизет. Сатасыңарбы же союп сатасыңар? Жок, сатып салабыз. Муну баягы 30-40 бизден карган деген менен бизде жайытта жылы бою жайытта жүрө албай ала тургандай деңгээлге келип калганда, жашына келип калганда, ошондо сатабыз. Аны бирөөлөр алып үйүндө ошо бир төлө алып алганга же 2 төлө алып алганга үйүндө эле багып, төлүн алып өзлөрүнүн этке сатып. Ошо картаң койлорду канчадан сатасыңар? Сатка базарга эле чыгарбай ушактан алып кетсе керек, Көп учурда эле ушактан эле баягы катарга турушат да. Караган койлоруңду мен алайын быйыл деп, жобосо бир экиге бөлүп кетет. Ар кандай алар деле картаң койлорду ошо козунун баасын эле берип салабыз негизи. 15 000, 20 000 сом менен. Анан козулардан дагы эме жарымысын сатасыңар. Козулардын ургачыларын жарым сатабыз, жарымын алып калабыз. Анан ошондой эле эркектердин баарын эле сатып аласыңар. Саттык убакыт бүткөндөн кийин деле кыйбастар келет, 1ден 5тен алып атып эле кайра эле баягы өзүң ойлогон эле саны калат да. Бул кайсы атыңыздар? Элтору деген чабуулдун аты, быйыл жаңы ат. Бул буюрса көл ичинде, область ичинде ойноп жүрдү. Дагы чүйдөн келди булар. Жок, көлдүк эле өзүбүздүк эле жакшы аттардын бири, буюрса жакшы оюн көргөзөт деп турабыз. Жашы көтү жакшы экенби? Жашы бул эки асыл. Мында өзү да полукровный ата тегин жакшы деле билбейт экенбиз. Тоңдон келген өзү. Бизде Нурлан деген байкебиз бар, ошол ичинде. Булар күлгө чалгынбы? Жандай эмес. Чалган эмесе ойноп жүрөт бирок. Ойноп жүрөт, жакшы оюн көргөзүп жүрөт. Муну эми алдыңыздарбы же берип атабы? Оюнга Берип атат. Командага жардам катары. Азыр мындай күнүнө бир мал миниле эле бастырмай. Жанагы трансфер боюнча рынок токтотуп койбодубу? Болбосо силер мурас бир топ эле күчтөнбөк болушуңар керек. Дагы бир топ аттар дагы. Ошол трансфердик терезе ачылбай калганы бизге аябай эле тоскоолдук жаратып атат. Эмне дегенде биринчи лигадан жогорку лигага аттанган 2 команда болуп атат. Ушул 2 команданын укугу кичине тепселгендей болуп калып атат да. Анткени өзүңөр билгендей былтыр пандемия болуп, оюндар токтоп болгон эмес, болот болбойт менен болуп атып. Состав кичине слабыйраак, Президенттин кубогу кечирээк өтүп калган. Анан биз кандай чогулуп турсак ошондой эле барып, Омат биз тараптыкын утуп высший лигага чыктык, бирок ошол команданы высший лиганын деңгээлине жараша негизи даярданышыбыз керек болчу да. Анан трансфер балдарды алганга болбой калып, башка чачырган командалардан уруксат берилбей атат. Ошол бизге такыр ыңгайсыздык жаратып атат. Жети өчтөн балдар келип кошулуп, ошоктон жаңы патрон деген таркыркилер келет беле? Ошо биз көлдөн эле, башка жерден, четтен эле албайт болчук. Ушу көл ичинен балдарды алат болчук да.
ошол кичине ыңгайсыздык жаратып атат. Болбосо жакшы даярдык менен чыкмакпыз. Астыга койгон пландар жакшы болчу да негизи. Булардын куйруктары ушу белинде тик болуш керек да. Эркек козулардын баарын эле сатасың. Жок, эркек козуларды жыл өткөрүп, кийинки жылкы кочкорлукка дайындап турсуз. Такай бизде бул чарбада ушу 200 кочкор дайыма элге күзүндө даяр кочкор кылып туруп сатабыз да. Баасы дагы жогору болуп да. Эми баасы элдерге даяр 1,5 жаштык кочкорлор 30 миңден 50 миңге чейин даяр кочкорлор болот ошол. Мисалы үчүн. Анан жакшыраак алып каласың. Даана ошонун ичинен бир 120сы кочкорго ылайык болсо, ошону тандап алышат да келип. Биякта жокпу азыр? Кандай кочкор? Алар тиги сарайда көрөсүңөр тартабыз десеңер козулар бар. Козулар ошо 130 баш. Бир учкай көрө кетели. Дагы биле болсо аттарды чогултуп аткан учуркен да анда азыр Азыр дагы бир 2 ат буюрса дагы жаңы кошулуп калчудай болуп атат. Ошо ушилиган деңгээлине жараша аттарды камдаш керек болуп атат. Бизде көлдө деңгээл өстү, мурункудай эмес. Балдардын деңгээли жетиштүү, буюрса ийгилик болот го деп турабыз. Эми бирок ошентсе дагы билесиңер да тандашыңарды. Дөшаларды. Ушкада. Малардын аттары дагы. Ошо трансфер маселеси эле кичине оорчулук, кыйынчылык жаратып атат. Болбосо калгандары жакшы эле болмокто. Эгер көлдөгү эле биздин күчтүү балдарды жыйнаганыбызда башка жакшы оюн көргөзмөкпүз деп ойлойм да. Бул жана чүйдөн келген аттар. Бул Сахап былтыр 1-лигада Капитан, капитан менен ойногон, колу защита. Өзү Таластан келген. Ошо ээси суранды эле атын өзгөртпөйлө деп ошо ойдон эле Сахап болуп калды. Таза кандуу аңдыс жылкысы, бүлүккө чабылып байге алып жүргөн кунанында. Анан ошондон травма алып, улакка кеткен да. Ошондон биз угуп билип издеп барып сатып келгенбиз. Бул полузашта, көбүнчө зашта жакка койт. Полузашта. Бул эми жашы канча болуп калды? Деле бир топ бар калды го. 9 жаш. Ойнойт дагы эле табында. Дагы эле табында ойнойт. Дагы эле мындайча айтканда ат издеп, ат караштырып, толуктап аткан учуруңар экенде. Ал толук болсо деле ат издей береткесиң да. Бул бир өнөкөт оорусу бал болуп калат экенде. Жакшы ат көрүнсө эле биякта ат бар экен деп эле. Ортодо бирөө завод болот. Бирөөсү пират болот же болбосо атаман болот, экөөнүн бирөөсү болот. Атаман бирок ойноп салган да. Четте күчкө, же ойногон эмес беле? Ойногон эмес. Ойноп алган, Ойногон эмес. Азыр машкат менбеди ичинде. Пират менен азыр ошо 3 ат турат да, Золотой. Анан атаман кичине суроо болуп турат. Эгер атаман чечилип калса, атаман калышы мүмкүн да. Эми кочкорлоруна келип атабыз. Былтыркы жазында туулган кочкорлор быйыл күзүндө августтан баштап сатыкка чыга тургандар. Эркектери. Козуларда, Булар эми азыр март-апрелде 1 жаш болот да. Бол элек 1 жаш азыр, Булар августтун 15-инен баштап кочкорго даяр болот. Кудай буйрса. Мындан алгандар негизинен кайра эле малга кошобуз дегендер, Мисалы үчүн буларды жанагы чарба малга кошсо биздин ошондо сапат тез оңолот да. Мисалы үчүн ургачысын кымбат алып, аны көбүрөөк акча сарптайм дегендер болсо мейли, бирок өзүнүн чарба койлору бар болсо ушундай кочкорлорду алып туруп эле салса сапаты тез оңолот. Молар ошондо күзүндө. Булар күзүндө 1,5 жаш болот. Канчадан кете баштайт? 35-тен 50 миңге чейин тандамал да. Мисалы үчүн бойлоруна 130 кочкор бар. Ошо 130 кочкордун ичинен тандап алышат. Эми арык эле азыр. Арык экен, Булар жаздан баштап ит ала баштайт, жаздан баштап булардын жем тоюп да көчөйт. Мунун критерийлери эмнеге карайт? Кулагына, боюна, жоондугуна, анан куйругуна. Буйругу кочкорлукка өзгөчө салаңдабыш керек да, буйрук. Тике болуш керек. Мындай сыяктуу, Салаңдап тургандардын азыраак бар. Салаңдап тургандары негизи эле көп деле баа боло бербейт, эмне дегенде. Көбүнчө биздикилер жайыпты. Жана кулагы 17 см болуп атпайсызбы? Ошол кайсы жаштан баштап ошол стандартка жооп бериш керек да, 17тен ылдый. Негизи 6 айынан өйдө деп жүрүшөт да, бирок көп учурда биздики жылоодо арып анан банитировка болот да, ошондо 1 жаштан өйдө. Ошондо жаздан баштап моолардын кулагы 17 см узун кетиш керек, болуш керек да. Мисалы үчүн мооларда бар да, 17 см узун барчы.
Көп учурда булар баягы бир жаш тиш которгондон кийин анан дене мүчөсү толуп жетилгенде өрткө чыгат да булар эң азыр козулар. Бул легендарлуу Золотой. Бул Золотой ветеран. Өзүңөр көргөндөй мунун буттары калбай калган. Дөңгөлөктүн баары жарык дегенде. Оюнга эметип атабы? Bunun özünde ele nemesi var dedi. Murun algan travması var. Ошол карптанып кайра немесе ачыла берет да. Олар да. Бул ачылып кете берет да, анан кайра карптанып калат. Кетинде ол жабылат да, аркысындай болупчу. Карт болуп. Кайра төлөнүп Төленсе эле кайра ачыла берет. Ортого жаткан аттардыкы баягы тирегенде именно ошо арткы буттар төөлөнүп кала берет экен да. Ошол себептен сыйрыла берет да, ушундай болуп. Айбек мырза канча болуп калды мунун жашы? Мен 16-дан кем эмес го. Келмесе 16-15 жашта. Сүзгөндө мунун артыкчылыгы. Ошо талбай бет маңгай чыкканда ошо талбай сүзүп берген эле аңгылдап сүзүп туруп эле бир аз убакыт бир аз биз саналуу эле секундтарды туруп берет. Ошол кезде үстүндөгү баласы мыкты болсо ошол кезде улакталып кетиш керек да. Мыкты болгондо эми Жаныш мунун эбин Жаныш менен ошо чейин таап алганда. Жаныш өзү биздин райондо улакта өзүм ошо райондо курама командага алып чыгып ошондон бери тарбиялап келип анан Золотойду алгандан бери экөө төп келишип калды го деп эсептейм да негизи. Ар бир баягы оюнчу дагы ат дагы бири-бирине келишкенде баягы Бойко менен Манас келишкендей, Туман менен тиги Рустам келишкендей эле булар эле Жаныш келишип калды. Те ушуну базардан эле сатып алган деген ким? Сатып алган сага. Жок, муну келди эле. Тоң район командасында ошо 1-2 жолу чабуулга барган, ортого барып ойногон. Ошокто Манас деген жигит, ошо кожоюну болчу. Ал дагы бир өзүнүн бир байкесинен алган экен. Ошол Манас менен эле сүйлөшүп, атты бизге бер, биз багып ошо ойнотобул деп ошол жигиттен алып келгенбиз. Ошондон бери эле мына быйыл 3-жыл кетти экөө. 3 жылдай болуп калды го бизде жүргөнү. Монун балдары жүрөт дейт. Токмокто көрдүңөрбү? Бирөөнү ошо бизден Жаныш бирөөнү көрсөтүп ошону бир жактырып жүргөнбүз, бирок эми баардыгы эле баягы атасындай болобу же атасынан ашабы да белгисиз да. Баягы муну деле башынан барктап, башынан жакшы бир колдо жүргөндө бул дагы эле бул колу тусоо болуп жүрмөй окшойт. Бирок мага келген ошо 4 дөңгөлөгү тең жарак болчумун. Жаракаттар кийинки баягы така баскандан улам дарылап коебуз. Кайрылы ашып берет. Бирок баягы буттар эми өзүнүкүндөй эмес да баары бир. Бул турнир аяктап баратканда буттарынан ушу эмесин бере баштайбы? Асечка андай мындай бир анткорлугу жок. Аңкорлугу жок такыр. Буттарын аяп антпайт да, бул өзү баягы данчак деп атпайбыз, бул негизи донской порода да булчу. Бул атайы согушка баягы тукум да негизи бул жылкы, асыл тукуму. Анан ошонусунан эле талбайт го дейм да, бул бет маңдай эч бир талбайт да согот. Эң күчтүү атамдаш келгенде кыйч алыш учурунда Золотой кирип туруп эле чечип атпайбы? Өтө керектүү маалда бул чеччү учурларда чечет да. Жанысөккө жазайт негизи. Буюрса быйыл жаңы сезондо Норста трансфер токтоп калып деле силерге деле бир пайда болду окшойт. Жаныш деле кетет дегендей сыяктуу сөз болот деле. Эми улактын баягы аянтында улакчылардын ичинде көп эле интригалар боло берет экен. Бирок биздин жетекчилер ал жигитти деле негиз кетирбейт болчу. Азыр эми көл жогорку лигага бараткандан кийин балдар баягы өтө ынтымакташып, баягы дуктарын бийиге алып, жогорку лигада жакшы оюн көрсөтөт деген ниеттебиз да, буюрса. Бакш мунун буту дейин десең. Бакш. Жону деле жогоркуптур. Деле. Өзгөчө улакта ар ким өзүнүн каалагандай жерин сала беришип, анан ортодогу атка баягы улам бала аркы эки бетке тең иштеп атып эле бөйрөгүн басып коет экен да. Улам эле дарылайбыз, кесип коебуз. Жакшы болуп калат, эр токкандан кийин кайра эле. Бул кесилип негизи операция кылынган да былтыр жайында. Анан ошо менен жабылып кетип эле бирок оюндан кайра эле ачылып кете берет экен да. Кочкорлор да булчу. Кочкорлор, Кочкорлор. Жана Арашан тукумундагы кочкорлор. Ойлор да бийип кетет экен, булар. Булар чоң келет. Кочкорлор канча байрам өчөмүр? Менин тажрыйбамда 3,5 жашында ошо боордо болгон 3 кочкор сойдук. Ошонун бирөө 87 кг, бирөө 85, бирөө 80 кг берди.
Андан ашык байлап баягы бул кочкорлорду да союп көрөлөкпүз. Эмне дегенде бул кочкорлор баягы тукум катары эле өтө жогорку баада кетип атат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мындай сатса кирешеби? Азыр ортодогу эле бул кой сүйүүчүлөрдүн ортосундагы эле соода $5000 орточо эле баа болуп калды кочкорлордочу. Мындай жакшы кочкорлордо $5000 болуп калды да. Мисалы үчүн могу кара козу бул былтыркы козу. Былтыркы эле ушундай? Былтыркы эле козу. Мунун азыркы бирөө алам деген күндө баасы 100.000ден 130.000 сомго чейинки баа. Мен ошол баада ким берсе ошого бере алам да. Могу кызыл кочкорго, могу кызыл кочкорго. Могу кызыл кочкорго. Август айларында го дейм. Мен интернетте да видеосун чыгарган элем. Могу кызыл кочкорго $5000 бир нече жолу сунушташты. Бүгүнкү күнгө чейин деле мунун алам деген кардарлары бар, бирок 2 жаш. 2 жашпы, ошолай? 2 жаш. Алам деген кардарлары бар, бирок биз өзүбүздөн тукмалабыз деп саткан беребиз. 5000ге да берип аткан экенсиз да? Анткени $5000 азыр бүгүнкү күндө 450.000 сом да, мындайча айтканда. 450.000 сомду мен 15 козум чыгарып атпайбы. Мен муну 200 койго коём мисалгачы. Могу кара козу болсо Кара Балтада Кенжебек деген байкен Бабаныс деген бир кочкор бар. Өткөндө казактарга $16.000 бербей койду деген бир сөздөрдү уктум мен өзүм. Баягы көп болот жоктум, бирок ошондо угуп жүрүп. Ошонун козусу мисалга да. Козуму, Муну мен 4,5 ай кезинде 60.000 сомго сатып алгам. Ошондон бери багып атам мисалга. Азыр анча мынчасы бизди көрүп алай 60.000 мен бир коро кое алам деп эмнени айтып атасыңдар? Мисалы үчүн 60.000 сомго 5 кое алам дейт да, кандап келечи. Бирок баягы кан деген кан, асыл тукум деген асыл тукум экен да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда малдардын кочкорубуз деле $5000 бир гилтеген ат келет да. Бирок $5000 мен айттым го, орточо баа болуп калды бүгүн. Бербей койдуңуз ишо $5000. Мен бербейм муну $5000 бүгүн делечи, бирок 10го деле бербейсиз да, значит. Бул эме да, бул тукум катары. Бул тукум катары эми азыр козуларын көрүп, анан канчалык деңгээлде бул дагы өзүн көрсөтө алат. Ошону да күтүш керек да, дагы бир 2 жылчы. Мына могу экөө эле кахрамандын баласы. Өткөндө чүйдөн дагы бир кара кочкор абдан жакты. Көрүп эле баасын сурасам $4000 дейт. Ошону бир аз содулашып анда сатып алдым да, мисалы үчүн. Жакта барбы азыр? Жок, ал келе элек. Мен сүйлөшүп калабыз, тыйын берип койдум эле, бирок машинаны тууралап алып келелекпиз да. Эми карабайсың, мындай эле соода ошол да керектүү болуп калды да. Муну жекеле баягы биз 400-500 товар кой кармагандардан эмес, үйүндө 20-30 кой кармаса деле баалуу кочкорлорду алып коюшат. Могу музоо мисалы качан туулду эле? Бул музоо биринчи туткан ажындыкы күзүндө туулган. Күзүндө туулган, Мындайча айтканда 6 ай болуп калды да булчу. Ушум Бул чоң эле мындай, чоң эле музоо, бирок кой кочкорлордун арасынан наоборот. Могу кара козун деле карабайсың, былтыркы козу да узундугу, улап башы, келбеттин алсаң, олуптун жоондугу. Бул дагы азыр эки толо элек. Бул дагы 2 жылдан кийин өзүнүн көрсөтөт да буюрса. Бул жаңы келген. Чүйдөн сатылып келинди. Баягы сиз алып келген аттардан бири да. Ушул Бекүн менен чогуу Талай Ниязов деген вице-президентибиз бар, көп жылдан бери эмгек сиңирип. Ошол жигиттер менен бар, анан тандап келген аттарыбыздын бири. Картарап келдиңиз? Тату деген ошо жакшы үзөңгүлөш жигитибиз таап берген, Баку деген Сокулуктан. Баягы каркыраны эси да. Конуш. Баягы каркыраны татып алды, ошол Баку деген баладан алдык деди го. Конуштагы Баку деген баладан алдык, Конуш айылынан, Сокулуктан. Бул дагы Жазга асый бул эми атын эле кое элекпиз, кеңешип буюрса жакшы ат коебуз. Позициясы полузащита койбойт булар. Буюрса мындай ылдамдыгы да жетет экен. Сүзгөндөрү ошондон жактырып алдык, көрөбүз да. Азыр быйыл биринчи салып көрөт экенсиз. Жер улакта чыгып жүрсө керек. Жер улактарга чаап жүрүшүптүр өздөрү. Биз алып келген чаба элекпиз, көрө элекпиз. Биз оюндан эле көргөн жокпуз, мындай эле неметип көрдүк, катты жактырдык алдык. Оюн салат мына. Бул эле баа чоң оюнга биринчи жолу чыгып кеткен да. Бизде көп нерсе эле быйыл жаш аттар болот. Силер быйылкы сезондон мурун келечекке көбүрөөк басым жасап аткан окшойсуңар. Быйылкы сезон мисалы үчүн силердин планыңар менен болбой калган чакта деле
Бай кийинки жылга О, да андан аркы жылга деле атайын жашаттарды тандапсыңар да. бир жыл менен эле токтоп калбайт да. Бир сезон менен эле. Буюрса келечекке пландар чоң. Бир жыл ойнойлу, 2 жыл ойнойлу деген эмес. Бир 10 жылга чейин Кышкы лигада жакшы оюн көргөзөлү деген ниеттерди астыга койгонбуз. Көлдө быйыл турнирлер токтогондой окшойт. Жалаң казанга ойношо эле. Бизде Аргаш жеринде эле. бизде көбүн эсе эле казанга өтөт оюндар. Болуп эле атат, Кудайга шүгүр. Ошо мындай аябай көп болуп атат да. Мындай карасам былтырга салыштырмалуу быйыл көп Болуп эле атат. балдар чыгып атат, көрүп атасыңар. Жаш балдар өсүп келатат, жакшы балдар өсүп келатат буюрса. Деңгээли өстү, мурункудай эмес. Мурун 5 жыл мурун башкача болчу. Азыр оюндардын темпи да башкача болду. Ылдамдык күчөдү. Деңгээли башка уровеньге чыгып атат да, мындайча айтканда. Буюрса жакшы. Кахарман балдарынан бирди кошоюн деген план барбы? Буюрса ошо бирөөнү сүйлөшүп атабыз, эгер баасын келишип калсак, ал буюрса келип калат бир жубанын ичинде. Айтпай туралы кайсыкан да. Бирок билем да. Ал эми сен аны алып кетип калсаң анан кийин. Ошо мистер проспекттардын линиясы жакшы болуп атат дегенден бизде да бир командага алынган айгыр бар болчу, ошону производитель кылып коелу деп ниет коюп атабыз буюрса. Ошо кахармандай эле берет го деген ниетте. Келечекте. Келечек өзүбүздөн да ат чыгаралы деп. Рекламалап коеюнбу? Азырынча кереги жок. Эртең анан баасы өскөт. Мистер проспектерден кетип калып жаткан. Айбек мырза, анда бул уйлар тууралуу. Аңгус уйда эле биз же телевизордон же мультфильмден эле көрчүлүк. Жанына мен деле бир жол көрүп атам. Айта кетпейсиңер бул кандай багытта пайдаланып атасыңар, уйду чоңойтуп атасыңар, өстүрүп атасыңар? Бул аңгус уйларын негизи Кыргызстанга биринчилерден болуп 2013-жылы ушул кыш мезгилинде алып келгенбиз. Америкадан ошо өзүм барып, ал жактан бир асыл тукум чарбадан тандап Кыргызстанга негизи 236 баш келген да. Ошонун 100ü биздин чарбага келген, калгандары ушу башка областтарга жырмадан чакан болуп бөлүнүп чарбакерлер алып кетишкен. Аңгус болсо өзүнүн түпкү теги булар Шотландиядан чыккан асыл тукум мал. Анан мунун эң өзгөчөлүктөрү ушул эт багытындагы мал да болчу. Кышка биздин өзгөчө биздин шартка, жаратылыш шартына ыңгайлашкан мал экенин биз Сууга чыдамды эсептеп мындай ошондой тыянак чыгарып анан ушул малга токтогонбуз да. Буга чейин көптөгөн тукумдагы ири мүздүү мал багып көрдүк. Ошондой эле күрөң швиц породасынан, лимузинден, симменталдан көп багып көрдүк, бирок эң эле бизге ылайык ушул аңгус тукум болду да. Ошондо кайсы жылдан баштап багып атасыз? 2013-жылы ушу кыш мезгилинен баштап булар Канча баш келди эле ошондо? 10 айында алып келгенбиз, 10 айлык кунажындар, торпоктор келген, 100 баш келген дагы. 100 баш ургачы 10 айлык торпоктор келген, анан 4 букасын алып келгенбиз. Ал муякта канча баш бар? Бuyakta азыр төлдөчү 120 баш уй бар. Музоолорунан жок, эркектеринен да жок азыр. Жылда эле бизде күздө сатык убактысы ачылганда, ошо августтун 20-сынан сентябрдын 15-ине чейин ошол 20 күн аралыкта эле сатык убактысы болот. Ошол кезде эле сатабыз булардан түшкөн төлдөчү. Музоолорун, Музоолорун. Ошондо бир 5-6 айлык торпоктор кезинде энесинен аны бөлүнүп калган кезинде сатылат. Азыр көпчүлүк сурап атат да. Музоолорун канчадан алабыз депчи? Көпчүлүгү буга чейинки дагы көбү келип ошо репортаж кылып кеткен баягы съемкаларда айттык элек, биз 2 айга чейинкилерин дагы сатабыз негиздепчи, бирок акыркы убакта ушул элдерге толук кандуу эле энесинин сүтүнө тойгузуп туруп анан бир 5-6 айлык кылып сатпасак кээ бир учурда болот экен, баягы жашыраак алып кетип, жакшы бага албай, баягы өзүлөрү ойлогондой тукумдагы мал болуп бере албай калат экен да. Ошол себептен азыркы быйылкы 2021-жылга коюлган өзүбүздүн иш планыбызда ошо 5-6 айлык кылып эле сатууга чечим чыгардык да. Ошондо кандай? Баасы айтылбай калды. Торпоктордунбу? Буга чейин ошо 5-6 айлык күзүндө сатылган торпоктор өзү $1000 сатылып жүрөт. Быйыл эми төлгө жараша, базардагы малдын баасына жараша коюлат да, жылда эле ошондой. Силерден торпокторду алып кетти дейли да. Эмне багытында пайдаланышат аларды эле?
семиртип эле сатабыз деген ой? Жок. Булар эми биздин Кыргызстанда азыр жаңы баягы өркүндөп өсүп аткан мал да көбөйүпчү. Көбүнчө эле баягы тукумга алып кетишет. Көбөйтөлүк ушул бизде асыл тукум мал багалык деп. Бул себеби мындай да, мисалы үчүн могу бир уй орточо салмагы бир 600 кг азыркы тапта. Мисалы үчүн орто эти толуп, боз, жазга туйын деп турган уйлар 600 кг-дагы уйлар да. Биздин жергиликтүү уйлар болсо, алар кыйын болсо бир 350 400ге чейин эле салмак берет да, мисалга да, тирүү салмактары баягы өтө эле чоң завод уйлар болуп кетпесе, андайлар бизде азыр Кыргызстанда чанда болот да, анткени өзү кичине мындай селекциянын жүрбөгөндүгүнө байланыштуу азыраак салмак берет да. Анан эки уй бакканча ушундан бирди баксаң, мисалга да, эми баягы эт багытында айтып атам да, мен сүт багытында айткан жокмун. Эт багытында ошондой баксаң, баягы музоосун эмизип эле талаага кое берип, анын музоосу күзүндө келгенде дагы, мисалы үчүн аңгустуку бир 220-240 кг менен бөлүнөт 5-6 ай кезинде энесинен. Биздин ал жергиликтүү бир жаш буканын салмагы болот да. Ошо 5-6 айында эле ошо 220-240 кг менен булар, 220-240 кг чейин келет. Биздин өзүбүздүн торпоктору болсо, кыйын болсо бир 120-130 кг менен бөлүнөт да. Ооба, алдаганда да. Баягы эмип жүргөн кезде делечи. Булардын айырмасы ошондо да, анан мисалы үчүн 5 же 10 уй бакканча булардан бир 2 же 3 баксаң эле ошол кирешеси ошондой эле эсеп да. Булар анан көлөмүнө жараша ошондой жейт да анан. Баары тойтуна келгенде басы чыкпайбы теңелип? Теңелгенде бирок ошончо булар күнүнө ошончо салмак кошот да. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн тажрыйбадан бир жаш 10 айынан баштап, мисалы үчүн бордого койгон букалары күнүнө 1 кг 700дөн 2 кг 1 100ге чейин салмак кошуп коет. Баягы интенсивный откорм деп коет, баягы өзгөчө күчтөп бересиңер. Күчтөп берген убакта ошондой салмак кошот. Биздин эсептер менен мисалы үчүн энесинен туулгандан баштап 6 айга чейин, 1 күнгө чейин 1 кг 600 ушундай күнүмдүк салмак кошуп жүргөн күндөр болот да, бул торпоктор энесинен бөлүнгөнгө чейин. Бирок баягы өзгөчөлөрү болот. Энелери баягы сүттү абдан жакшы баккандарды кошулар 2 кг чейин күнүмдүк салмак кошуп коет. Анткени биз муну эмнеге мен так баса белгилеп айтып атам, өзүбүздө биз тараза бар, ай сайын булардан учет жүрөт. Музоолор кандай музоолорунда жүрсө ошондой эле биздин бордоп аткан букаларга дагы ошондой. Канча жашайт экен булар мындай? Баягы биринчи келген 2000 канчанчы жыл келген? 2013-жылкы келген уйлар мына ошол уйларды силер азыр бияктан көрүп атасыңар. Ошолор Булар бизде асыл тукум, эми Америкадан атайын асыл тукум чарбадан булардын ар бирөөнүн өзүнүн баягы мындайча айтканда паспорту менен да, ата теги менен интернетке кирип номерин жазсаң, ошол номери менен чыгып бере турган мал да булчу. Анан ошол эле учетту биз да өзүбүз алып жүрөбүз. Мисалы үчүн буканы кошкондо кайсы айдан баштап кошуп, кайсы уйтууду, кайсы букадан тыгдуу, анда теги менен биз өзүбүз дагы бул малга баягы асыл тукум мал деген карточкасын беребиз да. Бүгүнкү күндө ушундай жана силерден торпокторду алып багып атпайсыңар? Барбы ошо силерге окшоп көбөйтүп атканы, башын бир топ эле көбөйтүп алгандар? Азыр Таласта 77 баш былтыр алып кетишкен туутуйдан, алардыкы көбөйүп атат. Ат башыда Кенжебек деген байке алды эле былтыр 33 баш, алар көбөйтүп атышат. Жете көз өрөөнүндө, түштүктө өтө көп бука алып кетишкен, алар көбөйтүп атышат. Анан бул өзгөчө биздин 2 жылдан бери ушу биздин өзүбүздүн жакынкы райондор өтө басым жасады да буга. Башын силер баштадыңар болуп атабы ошондо? Кыргызстанга силер алып келдиңер ушул парадан. Биз Кыргызстанда биз баштадык. Муну эмнесин бул мал өтө биздин жашоо шартыбызга, жаратылышка ылайык экенин биз мындан билип калдык да, өзүбүздө күрөңчүбүз ар кандай мал бактык дедик буйларды. Ошолорду жасалма жол менен уруктандырып, ушул аңгусту уруктандырдык да. Негизи анан ошондон биринчи муундагы аңгустар түшүп, ошондон эле баягы гибрид, эки энесинин атасынын эң мыкты сапаттары кошулуп чыккан эле аңгустарды көрүп, биринчи муундагы. Булардын тазалары мындан да мыктыраак болот экен деп, анан ошол себептен баягы өзүбүздүн чарбадагы берки уйлардын баардыгын тең сатып, анан ушул уйларга өткөнүбүз. Булардын тууса музоолорун, мисалы уйду сүт такыр эле албайсыңар да туурабы? Музоонун андан көрө бош көрүп койгон жакшы да, батыраак эттенет. Биз ошол жагы кирешелүү да. Булардын өзүнүн багыты эт багыты болгону менен булар сүткө деле саап өтө кажети жок. Бирок саап көрдүк. Канча литрге чейин берет экен? Жайлоого барганда ошо малчылар бирин-экини сайт, ошондо мисалы үчүн музоосуна экемчегин таштаганда, экөөнү сааганда ошо 4,5 литрге чейин бир баккысын берип атты. Өзүгө чай чамалекке жетет да. Суткасына бир чака чейин алса болот экен да. Ошондой да.
Муну деле биздин малдарга окшоп эле жайлоого чыгарасыңар? Ооба. Жайкысын. Булар жайкысын алыскы жайытка кетет 150 километр. Деңиз деңгээлинен 3200-3400 метрге чейин бийиктикке барышат. Кайсы жайлоого чыгат? Сары жазга барышат. Эңилче көрөнүнө барат да. Ашуудан 4000 метр ашуудан өтүшөт. Айдап барабыз, айдап келебиз. Кээ бир убакта баягы жаңы туулган уйлар болсо аларды музалар менен жүктөп барабыз. Жайлоодон жүрүшү кандай болот экен булар? Келгенде кандай эттен эле келеби? Күзгүсүн жакшы этти түшөт булар. Буларга баягы жайыт кенен тойт болсо эле булар негизги эле мыкты мал экен да. Салмак кошкону, жүргөнү, суукка чыдамдуулугу мына ушул жерде турат. Кышкысындагы. Анан баягы өтө чилде убагында эле сарайга эле мындай киргизип койгон жол болсо ушакта эле турат. Мо бой бийик. Кантип муну бышты? Быштыбы, Бул бышты Айбек мырза өзү алды, муну жакында эле алды. Өзүнүкү? Өзүнүкү. Муну коргоочу ат кылып позициясы коргоочу болот. Ертерек экен, эмеге? Быйыл жашыраак бул, быйыл жашыраак. Буюрса бул ат эмдиги жылдан баштап оюн көргөзөт го деп турабыз. Азыр топко киргени, атка барганы аябай катуу да. Катуу кирет. Салып атасыңар муну? Акырындап. Акырындап тегеректеги майда улактарга. Бою канча мунун? Мунуку 170тин тегереги. Каны кандай экен я? Бул английский чистокровный менен Аралаш. Да, бирдеме башка бирдеме кан бар го дейм. Айбектин жеке өзүнүн аты Бул топко кирген аябай катуу кирет, өтө кооптуу. Коркосуң да, анча-мынча кичинерээк аттар астынан чыгып калса жаракат кылып коёбу депчи. Катуу экен бул. Мындай эле келечеги бардай көрүнөт да. Айбек мырза, сиздин ат дейт го? Өзүңүз айтып бериңизчи. Каяктан таптыңыз? Бул өзү бизден эле бияктан Караколдо Жоллот деген айыл бар, ошокто Улук деген байкебиз бар. Мукалаев Улук деген байке. Ошонун коросунда туулган. Анан Маман деген айылыбызда Аксы районунда Дастан деген жакшы бир инчегибиз бар. Ошол жигитти алып жазында бияктан мен баккам. Ошондо атты көрүп кунан болчудан да. Анан быйыл жазга бышты болот. Бою туура 1.70. 1.70, Муну келечекке кийинки сезондо буюрса коргоочуга чыгарабыз муну. Быйыл дагы багабыз. Ошону жаңы эле алып койдук муну. Ким деп койдуңуз атын? Эми бул атын да бир аз өзүнүн кыялына жараша койбосок, ар ким ар кандай кое берет экен, бирок биздин Мурас командасына Кудай буйрса коргоочуга чейин дагы бир жакшы ат коюп анан. Пока. Чыгарабыз. Жаңы келди, канча болду келгенде сиздин сарайыңызга? Бул келгенде 4-5 эле күн болду. Бирок 2020 менде турган бул конюшнада. Анан Дастан өзү минип бир аз тарбиялады. Каны кандай экен? Мунун атасы высокогровный, энеси ошо биздин жергиликтүү эле жылкылардан да, бейлерден. Бияктан эле туулган. Бирок ошо 1.70 эмнегедир аябай эле бойлуу, чукагандары мыкты. Анан эми тарбиядан да эми буйрса. Ошо атасы ким экен? Атасы дагы мунун Градус деген 54 канизаводдон чыккан Градус деген таза кандуу айгыр болгон. Ошонун баласынан. Бул деле ошо жана Гүлүкө деп чабабыз дешкен го дейм, башы. Ошондой бир камераны да. Бул бышты 1.70 даана. Эми Мурас командасын биз Кудайым буйрса 1 сезондук эмес, 1 жылдык эмес, бул көп жылга чейин ушу көлдүн намысын коргоп жүрө турган команда деп ошон Кудайым буйрса 3 жылдан бери түптөп келатабыз. Анан ошону келечектеги муунга дагы ким сүйрөп, ким ошону жетектеп кетем десе дагы жол ачып, Кудай буйрса быйылкы сезондо жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтсөк анан. Мурас командасына быйыл, ноябрдагы сезондо силердин сарайдан канча ат кошулду? 4 ат. 4 ат. Калгандары облус. Калгандары ушу биздин Мурас командасын темирчи кылып, жетектеп жүргөн дос балдарыбыз, жетекчибиз Бексултан, Таалай, Улан, Санжар деген байкебиз бар. Тургун аба машыктыруучубуз, Асылбек аба биздин саяккерибиз. Ошол буга чейин өзүңөргө маалым болгондой Толкун деп чабылчу. Анан кийин Көлтөр деп чабылды. Анан баягы ошо быйыл коркуп атабыз, эми дагы бирдемеде өзгөртүп албас экен деп. Биринчи лига түшүп. Жок, эми баягы ал биринчи лигага түшүп баягы жогорку лигадан качыштын максаты эмес. Биз биринчи лигадан деле утуп жогорку лигага деле барганбыз. Аяктан деле оюн чапканбыз.
Бул жерде эми арганда болуп калат экен да. Атты койгон. Тамаша иретинде кандай себептен чачырып кеткендерин деле билебиз эми баягы ичиндеги. Бул букаларыңыз. Бул 2 жаштык букалар. 2 жаш. Жана бул жакта уйларды көрбөдүңөр, ошолордун балдары булар. Мол булар. Мисалы Uyda жүргөн артында эле да. 2 жаш, жазда 2 жаш болду. мо 2 жаш. Мо 2 жаш. Канча тонна мо? Күнүнө 2 килограмм 200 алат бул. Вес бе? Вес. Бул тонна боло элек. Бул азыр 930 болуп калды. Күнүнө 2 килограмм 200 болсо bunun нар деген күнүнө почти 1,5 миң сомго жетпегенdir пайдаланып келет экен да. Мен жана айтып атканым ушул да, негизи сапаттуу мал болсо, канчалык көлөмү чоң болсо ошончолук көп жетип атпайсыңар. Бирок ошончо эле бул киреше алып келет да. Мисалы үчүн беркиндей букаларга деле алдына төгүп койсоң ошончо деле жемди жеп кое берет. Бирок анчалык салмак ала албайт күнүмдүкчү. Булар ушундай баягы генетикасы ушундай болуп чыгарылган мал. Кайсы малда токтойт булар вес алган? Кайсы малда уже чыгымга башталат да? Негизи Европанын тажрыйбасында буларды 10 айдан 1 жаш 8 айга чейин эле боордойт экен да. Ошол кезде эң жогорку сапатта пайыздагы күндө вес кошуп бе? Пайыздагы этти берет экен да. Андан ашып кетсе булардын сөөгү жоноюп эле баягы эт көп булчуң ала албай калат экен. Букалардан көп деле кармайт экенсиз да, мындай чектелди. Букалардан бизде азыр жок калды. Жылдын ушул убакка чейин негизи бир 30-40 бука болот. Азыр ошолордон калган мына 10 айлыктары бар. Торпоктор. Калгандарын саттыңар, бүт сатылды. Булар баягы тандалып отуруп калгандары да. Жанагы музей кезинде саттыктап аткандар да эми булар. Ошолордун тең туштары да буларчы. Азыр булар 9-10 ай болуп калышты. Булар саттыкта. Сынак эко сатылып кеткен. Тигил эко саттыкта. Булар азыр ушул интенсивный азыр булар вес алып аткан мал да. Булар азыр интенсивный аткорумга коюлду. Бирок коюлганы менен булар сатылып кеткен кетет булар азыр бир жумада кайра. Эйси бар менен. Негизи айтам да, жаш курагын айтам. Ушул азыр салмак алып атканда күнүнө. Учурда. Мун мисалы үчүн букага коебуз десе, биздин жергиликтүү уйларгачы буларды интенсивно боордогон ылайык эмес буларгачы. Эмне дегенде булар сөөгө булар аябай салмак алып алат дагынан жазында жаңы уйга кошкондо кичине тамандарын ташыркатып жанча болушу мүмкүн, же болбосо кичине уйдун артынан жетпей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы в рабочем теле деп коет да, баягы жеңилирээк. Карайты толук эле, бирок ошол убакта дагы сийдиги жарай турган деңгээлде багыш керек да. Могу аркы бука болсо энеси Грём Швиц, атасы Ангус. Бул дагы 2 жаш. Муну баягы. Буну менен салыштырмалуу, мисалы үчүн таза Ангус менен могул аргындашкан бука экөөнүн жашы бир тетип коймуш, жазга 2 жаш. Бирок таразага ай сайын тартканда бул 1 килограмм 600 эле кошулат. Мына аргындар мындай. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, негизи эгер ким эт багытында уйларды кармайм десе, ушул Ангустарды кошсо мондай мыкты сапаттагы гибридтер чөт да. Негизи канча бука өзүңүзгө алып каласыз? Өзүбүздүн уйлардан алып калбайбыз негизи. Букабы? Сырттан алып келесизби? Четтен алып келебиз. Жолубузду жасалма жол менен уруктандырып коебуз. Башка лицензияланып бузулуп кетеби? Эми баягы бул эми генетика да. Өзүнүкүн өзүн кошо берсе майдаланып кетет. Ар кандай бир мутанттар түшүп калышы мүмкүн. Анда моун баары эле сатылат экен да убага келгенде. Бирок бүттү да, бул бүтүп калганга эсеп да. Бул аткорум толугу менен бука болчу. Бүттү. Жактан чыккан ошо уйлардын балдары келет, жактан анан букаларын сатасыз. Кайра өзүңүз тыштан алып келесиз. Бука өзүгө букабы? Эми ал бир 3 жылда бир эле алып келебиз да болгону. Бука бар да, азыр мисалы үчүн бука бар. Быйылкы сезонго букабыз бар. Бу жакта да бир букабыз турат, мунун каны башка. Бул да американец, бирок бул кийинки жылы кое беребиз аны. Дагы 2 жылга букабыз бар да. Ошо Шотландияны алып келесизби? Жок. Мисалы үчүн Америкадан эле ошондой эле Казакстанга алып келген асыл тукум чарбалар бар. Жактан эле сатып турасыздар, Ошоктан сүйлөшүп, анан документ менен ошол букаларды алып келебиз. Шу каны те башка жак болуш керек, э? Сөзсүз түрдө. Могу ушул жактан чыкпаш керек, э? 3 түрү бар да, Канадан каны бар, Австралияныкы бар, анан Американыкы бар, жана үйдө жакта уйларданчы. Кийинки жылы алып келе беребиз. Кийинки жылы кире турган букаңыз кайсы? Кийинки жылы кире турган мына могул жазга 2 жаш, 1 жаш 8 ай. Жана уйларга жетет бир бука, э? Жана уйларга бир эле жетет. Жана жакта бир бука бир эле жетет. Бир эле жетет. Бул эмки жылы кирет. Ооба.
Бука мисалы үчүн азыр кошулду да, 2 жума болду кошулган. Ой, 1 жума болду кошулган. Ошол эми ноябрда бир нече жүрөт, ошондо жетишет баарына. Күнүнө бирден жапса деле жетишет да. Буга чейин көп учурда эле биздин баягы бул малдын кыгын кандай чыгарабыз деп анан сарай дайым эле аймак болуп кетчү да, суюктук болуп элечи. Анан бир Германияга бир көргөзмөгө барып калдык, атабыз экөөбүз. Анан ошоктон могу системаны көрүп калдык да. 5 градустагы ылдыйыш. Жак 5 градус өйдө. Ошондо саманды таяққа будай саманды чачып коесуң, күнүнө бир түк же болбосо жарым түк. Ошо кургактыкка барып булар жатат. Богун саман менен бүтүн аралаштырып келет, сарыкпайт. Аралаштырат, аймак саман сиңирип алат. Ошондо могу сарайда көргөндө бир жытта жок. Мисалы үчүн анан тойтка келген сайын эле улам бүтүнө илип келе берип эле моякка түшүп калат. Биян түшүп калат. Анан бияк система ушу негизи тракторго жасалган да, бул азыр анын кажети жок болуп иштеткенчи. Азыр атарба менен кирип эле күнүнө бир мал чыгарып коет. Жаңы саманды улам алып барып төрүнө коюп коесуңар. Будай саманды ыргытып коет ар жака. Тягынан келе берет, Аякка жатат ошо будай саман. Кургакта эми, асты кургакта эми. Мындай чүйдөн алып келдиңиздер. Атасы Гаспар денесинен бөлүнгөндөн кийин сатып алган. Мунун бир тууган агасы жана первый деп көчмөнлөрдө Рустам Чактыгын ушул атасынын бир чоңоюнга чабыштı, агасын, мунун бир тууган агасын. Өткөндө Беловодскийде тур, ушунун бир тууган агасы. Первыйдын бир тууган экен анда, аталаш бир тууганы. Жашы канча экен мунун? Жашы жазга бышты булда. Бышты. 1.64 азыр бою. Кудай буйрса булда бир кийинки жылы Мурас командасында коргоочу катары өсүп келаткан жылдардын бири. Айтпайсыз баасын канча кел? Баасын чынын айтсам $1000 алгам тайында. Бул көп болду келген. Бул негизи баасы кымбат болчу, бирок кудам дагы муну мындай бая символический белек кылып эле берген, анан мен символический $1000 бергем. Канча болду баасы кымбат болду? 1 жыл болду. Бияк эле турабы, ошол эле. Бияк эле турат. Муну энесинен бөлүнгөндө алган. Саллекс жер булактарга. Жок, ошо жаңы эле жер булактарга кичине мону бир аз тишетип алып туруп салсак деген, ошо жаңы эле тишеп алып. Көлдүн келечек намысын коргоочу аптардын бири болуп кеткен бул. Акырындан ошо жаш аттарды жыйнап келатканыбыздын эле бирден бир себеби ошол да. Өзүбүз тарбиялап, балдар өзлөрү башынан көнүшүп кетсе экен аттарга депчи. Сиздер негизи Рейна кенчтин башы ушу жорго менен баштагансыздар, мындай жорго кармап. Башында негизи жылкы болсо башында негизи күлүк болчу. Өзүбүз чабандес болуп күлүк чаап жүрдүк. Анан кийин жогорку окуу жайга кеткенден кийин жоргого өтүп кеттик да. Жорголорубуздар барбы азыр? Жорголор бар, алардан көрсөтсөк болот. Рейна кенч чарбасында жүрөбүз ошентип. Асыл тукум чарбасында. Кызыгып жүрдүк эле көптөн бери келебиздер. Сарай кайсы жылы салынды эле? 2009. Илгери ылдый жактагы Союздун ичинде көрүп бөлүп. Кармачыбызда жылкы. Биягы көк бөрүн. Бул жарымы көк бөрү, бул жарымы жорго. Жорголор биягы. Золотой башын баштап турат турбайбы, Алсанабай кысай. Карт бөрү болуп, абышка болуп турат да. Калгандар бүт эле шакта. Команданын толук аттары биякта эмес да, 5 ат ошо өзүнүн жетекчибиз багат. Буга чабууга дагы келди, биздин райондо чаап турчу. Мыктап. Багага келди, райондо чабууга чапчу. Мыкты да мындай лейлүү учуркай казанга барат. Сарайдын ичи жарык экен, анча-мынча. Дагы карабайсың, баягы күздөн бери чымчык, чаң болот, ушинтип калат. Жазда кайра акталат, сырдалат, бүт жуулуп тазаланып чыгат да. Кайра красиет. Кышкысын жип жылуу. Кышкысын жип жылуу. Аттардын жүнүн көрөсүң жип жылуу. Бирөө келди. Өндүрөбүз негизи, жорголорду өндүрүп чыгарабыз. Бул айгыр Космос деген атактуу айгыр. Убагында абсолюттук чемпион. Bir жылда 12 ат чабышка барса, ошонун 11-өөнү биринчиликте келип жүргөн. Көптөгөн казактын чабыштарын утуп жүргөн. Орманхандын 200 жылдыгын, жылдын мыкты жоргосу деген наамды алып жүргөн жорголордун бири. Космос азыр бизде айгыр болуп турат. Бул эми баягы азыр урга аласыздар, мына. Мун бей жабабыз, мындан балдарын алып, балдарын чаап атабыз акырындан. Балдарын жакшы сатып алып кетип атышат. Канчачык балы? Бул жашы 12-де. Артында бир чоң бир тарых бар экен да. Мындай өтө чоң тарыхы бар. Ушул Рейна кенч чарбасынын
Кахарман. баягы кахарманы да көкбөрүдө кахарман кандай бир атак даңкка ээ болгон айгыр болсо, бул космос биздин чарба үчүн ошондой атак даңкка ээ болгон. Сарайдын көркү, Лазай. Сарайдын көркү, биздин чарбабыздын атак даңкын чыгарган, көп эл менен, көп жер менен тааныштырган жорголордун бири деп эсептейбиз да бул жоргону. Эмнеге дегенде бул жоргону бышты кезинде эле Казакстандын кубагына ошо казактар өзүлөрү жол киребизди, жатакана баардыгын тең шартын түзүп, ушул космосту алып келип биздин Казакстан Назарбаевдин кубагына казактын атынан чаап бергиле деп ушул жоргону каржылап алып барганан ошо байгеден $75,000 берген күндөр болду бышты кезинде. Анда да сатылган эмес. Кийин Ормонхандын 2 жылдыгын $75,000 берди. Ушул айгырга $75,000 берди. Казактар. Берип ошактан калтыргыла деп Актөбөлүктө казактар болчу. Анан кийин бул 2 асый кезинде Ормонхандын 2 жылдыгын утту, 2 асый, 3 асый кезинде. Ормонхандын 2 жылдыгын автоуну уткан. Ошол кезде да кайрылы ошол казактар көптөгөн биздин ат жаатында жүргөн байкелерди ортого салып, атабыздан $100,000 дагы сурап ала алышкан жок да мунучу. Эмне ошого чейин чыкты эле? Бул чынында эле бул калп сөз эмес. Жөн эле бош сөз айтпайбыз. Ошо $100,000 көп күндөр сурап жүрүштү. Бирок ошондо да сатылган эмес. Биздикилер эле сурады. Жок, казактар сурады. Анда дагы. Муну казактар сурады. Ал баягы ортомчу болгон кишилер деле өзлөрү деле күбө. Анан атабыз ушу биздин чарбанын көркү. Мунун кулундары деле ошо жорго эле чыгабы кандай? Кулундары да жорго. Биз өзүбүз негизи көп бей койбойбуз, жылына бир 5 бей коебуз. Ошондой эле. Өзүбүздүн бейлерге анан бул тегеректен баягы кыйбас мамилелес байкелерге эле бирин-эки бейлерин коюп беребиз. Ошол көркү болуп эле турат. Атабыз өзү минет. Чыгып атат мунун кулундары, өзүңөрдө да бар. Кулундар чыгып атат, ушу жакында эле бир 2-3 күн мурун мунун да бир 3 жаштык быштысы казактар алып кетишти. Канча алып кетти? Эми айтып. Анда эле айтпай эле коелу, бүттө акчаларга кетет негизи. Оңой эмес болсо керек. Жакшы эле бага кетет. Эми жылдан жылга талап өсө берет го дейм. Өсө берет, эми ошонун өзү да сатыктар чектебесе бул малдын баягы көбөйтүшүң азап, сатышың. Могу видео чыккандан кийин аласыңар деп мындай репортаждарды көп эле тартып кеткенден кийин интернетке чыгаргандан кийин эффект аябай берет. Анан ошо телефонду тындырбайт да, кээ бирөөнө жооп бербей каласың, кээде ар кандай комментарий жазышат экен да. Ошон үчүн бул силердин чыгарылышыңарга дагы бир жолу эскертип айтып коет элек. Сатык күзүндө эле болот, августта. Койдуку дагы, уйдуку дагы музоолоручу. Анан сураныч ошо августтун 1-инен баштап байланышсаңар ошондо так даана маалыматтарды беребиз. Ага чейин төл дагы мына жаңы башталат. Анан кандай түшөт, кандай болот, биз ошонун эсептерин азыр айтыш алдын ала кыйыныраак да. Ошон үчүн урматтуу кардарлар, эгер көрүп билип кызыгабыз десеңер, ошо августта эле байланышсаңар кою менен Уйларын торпок музоосу тууралуу. Бияк ошо туристтер келип коногу, Бияк мейманкана. Биягыбыз болсо ресторан астана. Аңгус багып ошо аңгустун этинен тамак жасайбыз туристтерге. Биякта 20 бөлмө, андан тышкары ресторан астында да өзүнчө бүт бөлмөлөр бар. Ошон менен 50 киши батат. Дайыма киши. Дайыма четелден ошо майдан баштап 1 жыл мурун эле ар бир күнүн эмне тамак жейт, канча киши келет, брондоп коюшат. Могу келаткан жайдыкы брондолуу. Мына азыркы майдан баштап октябрдын 20-сына чейин күнүнкүсү күндө бронд. Могу алмабак. Бул болсо карлик капалдаш алмалар 4 сорт бар мында. Жайында жапжашыл болуп жакшы болсо керек. Бул керек, Кудайым буйрса да жайында келесиңер го. Силер да конокко чакырабыз жайында. Бизге келип ушул мейманканада конок болуп, бир репортаж жасап, буйрса дейли. Кудайым буйрса аманчылык болсо, жеке эле бул айыл чарба тармагындагы дыйкандарга эмес, туризм багытында дагы кичине иш алып барылганда да маалымат чагылдырсаңар. Кудай буйрса. Бул байтал экен. 3 жаш байтал буйрса. Мунун энеси Валенсия деген атактуу байталдар арасында көп жолку чемпион болгон бе. Атасы болсо таза американец, азыр американец жок айгыр алып жүргөнбүз. Ошол айгырдын кызы биякта биздин чарбада болчу. Бул чарбада негизи Америкадан дагы, Россиядан да көп жылкылар келип,
сатылып байра ошолордон тукум алынып кеткен да. Бул байтал болсо таза американдык байтал. Ошол быйылкы сезонда буюрса 3 жаштык байталдар арасында чабыштарга катышат да. Азыр ошого дайындалып атат. чыга элекпи азырынча? Бул жетилеп турган ошо биздин өзүбүздүн саяпкер. Аскат канча жыл болду иштеп аткан? 13 жылдан бери. 13 жашында, 14 жашында келгенсиң, а? Я. 14 жашында келген. Өзү Сапак айылынан 13 жылдан бери ошокто өзү башында чабандес болуп көптөгөн байгелерди утуп жүргөн жигит. Бүгүнкү күндө башкаруучу, саяпкер. Өзү карайт чарбаны. Бул эмчи баштайт экен да эми, э? Былтыр пандемияга байланыштуу 2 жаштыктар арасында чабылбай калды, эми быйыл 3 жаштыктар арасында чабылат. Болдан да Рейна Кенч чарбасын эртеден бери көрдүңүздөр. Асыл тукум чарбасын. Айбек мырзага чоң рахмат. Айбек, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жакшы үлгүлүү ишти кылып атырсыз. Рахмат. Биз дагы ошо интернеттен көптөн бери кызыгуу сатып жүрдү эле. Өз көзүңүз менен убактыңызды бөлүп ушул жакты тааныштырып, элге да маалымат берип койгоңузга рахмат. Анан коштошор алды телефонду кандай алалы? Телефонубуз 0771 33 60 33. WhatsApp аркылуу гана байланышсаңыздар ыңгайлуу болот бизге да. Көп учурда биз жакта кичине байланыш жагы кичине татаалдыраак, анткени ойдо жайгашып турат. Чарбабыз Сигнал начар, э? Самат, Эрбол, силерге да өтө чоң Аллах ыраазычылык болсун Аллахтан. Эмне дегенде ушул деги эле Көкбөр жаатында эмес, ушул негизи эле Кыргызстанда өзү айыл чарба тармагында болгондугунан ошо дыйкандарга, чарбакерлерге көп маалымат таратып, элдер кайсы тармакта, кайсы багытта кызыгуусу болгон болсо ошолорго дагы маалымат жеткирип атасыңар. Силерге дагы ийгилик, ишиңерге силердей жигиттер бар болгондугунан ушундай баягы айыл чарба тармагы дагы бирден бир салынуу деп ойлойм да. Ошон үчүн силерге да ден соолук. Рахмат, рахмат. Өркүндөй бергиле, өсө бергиле. Дагы эле силерди чакырабыз. Ошо Кудайым буйрса жайдын күнүндө бир келип, көктөп калганда жашыл болуп, жазман айда дагы бир репортаж чыгарсаңыздар. Эми бир көрүп алдык, отказ кыла албайбыз го эми. Кудай буйрса, кийинки келгенибизде биздин эко туризм деп коебуз, ошол өзүбүздүн мейманканада дагы бир келип конок болуп кеткиле. Кудай буйрса. Достор, ошол көрүшкөнчө Үсүк көл облусунда, Ак Суу районунда Рейна Кенч асыл тукум чарбасында болдук. Рахмат баарыңарга, көргөнүңөргө. Кайрадан көрүшкөнчө. Сактырба, мелиле. Мелиң санда. Рахмат.